мынака жылдырчы динingе деп ушундай болуп калган азырчы. Менин нервим начарда, мен ачуум келген убакта алдыма чыкпай тургула десе, бул жаннатка кирбей турган адамдар. Мунул деңгээлге ким түшкөн болсо, бул адам тозоктун жолунда. Эң түгөнгөн адам болуп эсептелинет. Видеого тартам десе, токтоп калды жакынлашкан адамчы. Андай асмандарды бүт таштап үргедей болтат. Сиз түшүнүп атасыз. Ал өзүнөн кетип алган, ачуусу келип, же түшүнбөй бир нерсе кылтат. Пайгамбар айткан: "Унсур ахад-залим вал мазлум." Жардам бергин, ушундай деңгээлге чейин жардам бергин, чектен ашкан залымга дагы жардам бергин, залым бир тууганыңа, мусулман бир тууганыңа жардам бергин, жана мазлум, зулум чегип аткан мусулман бир тууганыңа жардам бергин деп пайгамбар айтты. Түшүнүктүү болдубу? Сал түшүнүксүз болуп калды. Пайгамбарыбызга дагы сахабалар: "Я Расулулла, мына мазлумга жардам беребиз. Бу таяк жеп атат да, бул тепки жеп атат. Муну уруп атат. Муну барып куткарып калабыз. А залымга кантип жардам беребиз? Ол залым болуп атпайбы, чектен ашкан. Ошол залымдын зулумдугун кылдыртпай коюш ага жардамың болот эсептелинет. Бирөө чектен ашып, кыскасы бул күнөөгө барып ага жардамыңыз эмне? Ошону ортого түшө калып токтотуш. Мындай. Сен азыр түшүнбөй атасың, бирок токтол. Күч келсе күч менен бөлүштүрүп калыш керек. Же болбосо сөзгө түшүнсө сөзгө түшүндүрүп, же болбосо кээде мындай да, сөз үчүнчү арага эмес, сизге бирөө залымдык кылдат да. Өзүнөн кетип эле, мен короче, андай асмандарды бүт таштап үргедей болтат. Сиз түшүнүп атасыз. Ал өзүнөн кетип алган, ачуусу келип, же түшүнбөй бир нерсе кылтат. Ошого сабыр кылып коюшам, ошо залымга жардам берген болот. Тилди тыйып коюш башка кылыш. Эки адам уруш талашып кеткен болсо, ол адамдарды барып, ортого түшүп бөлүшөт эле, барып кичине ошо бөлүштүгөнгө карабай өткөдө турган болуп калды. Кай башты ортподу. Жок, буйрук бар. Мына залымга дагы жардам бер, мазлумга да жардам бер. Түшө калыш керек да, кой. Түшүнбөй атасың сен мынаке. Кийин мен айтканым кыла бер, анан кийин сен утасың депчи. Азыр урушуп талашкандарды бөлүштүрүштүн жакшы варианттары чыгып калды. Өткөндө бир ага видеого чыгып атат го. Эки адам жолдо машинасы менен жол талашкан, эмне болгон, түшүп жулмалаш мушташайын десе, түшүп телефон тартат. Жигиттер, болду, тарагыл азыр видеого тарттам азыр депчи. Видеого тарттам десе, токтоп калды жакынлашкан адамчы. Тартпаңа десе, тартам мен азыр. Давай тарагыла болсо тартам, азыр чыгарам видеого десе, мындай өздөрүнүн кетип туруп отуруп кетти да. Бирок өзү негизи, Кудайдан коркула элдер. Экөөң тең мусулмансың го дегенде, астагфирулла, тараш керек эле. Бирок ушунчалык түгөнүп калган адамдар Кудай не дейт дегенин кызыктырбайт дагы, адамдар не дейт деген уят. Интернетке чыкса, азыр сөгүнгөнүм чыгып кетсе, жуурушкан чыгып кетсе, уялып калам деп туруп тарап атат да. Мынаке имандын таразысы кайерденчи? Элден коркутат. Бирок ошол адамдарды сиз бөлүштүрүп көрүңчү барып. Элдер, Аллахтан коркула. Кудайдан коркула, мынуңар туура эмес, не талаштасыңар, бул дүйнө түгөрөт деген. Мынака жылдырчы динingе деп ушундай болуп калган азырчы. Бирок ошол адамдарга анда токтоп турду. Экинчи вариант, телефонду жандырсаң, кимден коркутат? Махлуктан коркутат. Жаратылган нерседен коркутат, жаратуучудан коркпойт. Мунул деңгээлге ким түшкөн болсо, бул адам тозоктун жолунда. Эң түгөнгөн адам болуп эсептелинет. Ошого сахабаларды карайлы. Али радhiyallahu anhu ошол фитна болгон, төө фитнасы деп. Эч ким токтото албаганда Куран аят менен токтотушкан. Куран аят келген, алар тормуз тебишкен резкечи. Алланын өкүмү келди, токтоткон. Али ибн Хасан, Али радhiyallahu anhu'нун небереси. Мунун карманган дини Али радhiyallahu anhu небересине чейин таасирган. Ал кандай болгон? Кызматчысы, кызматчысынын кулу. Кул деген сөз, булар үйдө эркин эмес, кафырлардан колго түшүп, мусулмандардын колунда кызмат кылып калган кул. Ал баасы жок. Аны урсаң деле күнөө эмес алчы. Султан Сулайман киносун көрүп атасыздар, кулдардын абалдарычы. Алар өзүнүн эрки жок. Эми ошол адамдарга дагы ырайым көрсөтүш адамдын жогорку деңгээл. Али ибн Хасандын колуна бир кул, Аллах алам, билбестен кылды, кайнак сууну куйган. Мына келгенде колго суу куш керек болуп калганда кайнак сууну куйган. Кайнак сууну куйганда не болот билесиздерби? Термоздагы кайнак сууну колуңузга куюр дечи. Нервиңиз кашайып туруп, бала кул эмес, балдарыңызды кошуп сөксөңүз керек. Аялыңызды кошуп, башы жок. Анан да бир-эки сөздөр бар, эми хутбада айтылбай турганчы.
Туурабы? Не шариатский сөз, бирок айтасыздар да. Түшүндүрөйүн деп оны айтсам окшобой калат ал жерденчи. Ошондой сөздөр айтылып кете турган деңгел ачуу келет. Элестетиң, термозда кайнак сууну колго суу куй десе, ошону түшүнбөй Али радиаллаху анху жини келди да. Монтип көздөр чекчеген моменттен пайдаланды дагы, ал дагы бейишке кирүүчүлөрдүн сыпаттары айтылган аяттарды окуду да. Жаннатка кимдер кирет, мындай адамдар кирет. Сиздер да билип алсаңыздар болот. Вал-афиина анин-нас dedi. Адамдарды кечирген адамдар бейишке кирет. Биринчи сыпаты. Дегенде резки каштары бириккен жеринен түздөндү да. Ачуусу адамдардан не кылды? Каталарын кечирди. Алдыңкы аят бар, астагфирулла, шашып кетиппиз. Биринчи сөз ал-казимин ал-гайз. Ачуусу келгенде ачуусун баса алат. Жаннатка кире тургандар ушундай. Өзүн башкара алат. Ким менин нервим начарда, мен ачуум келген убакта алдыма чыкпай тургула десе, бул жаннатка кирбей турган адамдар. Ачуу любойунда эле бар. Онтип ачууну авторитет кыла бербеш керек да. Баарында бар, бирок ачууну баса алган адамдар булар азчылык, булар бейишке кире тургандар. Ачуу келген убакта сиз напсы өзүңүздү да баса алдыңызбы? Керек болсо ачууңузду келтирип, керек болсо ачууну баса алган болсоңуз, анда сиз нормалчы. Мен ачуум келгенде өзүм кармана албай калам да, мынтип калам да дегендер булар больной булар, эң слабый адамдар. Эң тозоктун кырына түшүп кете турган адамдар, бейишке кирбей турган адамдар. Бейишке кире тургандар мактап Куранда айтат: "Ол казимин ал-гайз." Ачуусу келгенде ачуусун басканда. Дегенде Али ибн Хасан ачуусун басты. Вал-афина анин-нас. Аяттын уландысы да адамдардан кеткен каталарды кечирет дегенде болду, кечирдим dedi. Эми сен да ката кылдың. Бирок аяттын уландысы бар эле да. Акыркы аят: "Валлаху юхиббул мухсинин." Аллах Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт. Аллах Таала жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт деген аят уландысы эле да, алчы. Максаты ушул эки строчканы айтайын деди, бирок образга кирип кетти да, акыркы аятында окуду эле. Эки чоң нерсени амал кыла алды да. Көпчүлүк кыла албаган. Ачууну басып, кечирип бергенчи. Акыркысына неге амал кыла албасын? Алла Таала ихсан кылуучуларды жакшы көрөт деди эле. Сен бүгүндөн баштап эркинсиңдер, ихсан кылып сал. Элестетиң, кайнак суу куюп туруп эркин кечип кетиш. Ашыпка менен катанын аркасында. Эмнеге дегенде Куран аятты келгенде адамдар өз деңгээлине түшө алган. Биз дагы эгерде ачуубуз келип өзүбүздөн кетип аткан учурда Куран аятты угулган убакта өзүбүздү кармана алган болсок, демек сүйүнчү сиз бейишке кире турган адамсыз. Жанагындай эмес, камераны көргөндө өзүңүзгө келе турган деңгээлде эмес. Куран аят угулганда токтой турган болсоңуз, бул эң жогорку деңгээл. Кыргызстанда анча-мынча эле адамдар ушундай болуп калат, ошолордун катарында сиз болосуз. Мына ошондуктан биз сиздерге айтылып аткан аяттардын бардыгы биздин сөзүбүз эмес, Аллахтын сөзү. Ушул нерсени иншалла бир-бирден кармап туруп амал кылайлы. Алла Таала эмне деген? Жардам бергиле. Жакшылыкта, таквалыкта жардам бергин. Жана зулумдукта, жана күнөө иштерде жардам бербегин. Аллах Таала Аср сүрөсүндө мынтип айткан: "Вал аср убакыт кант, иннал инсан лафи хуср." Адам анык зыянда. Биздин турушубуз зыянда. Эмнеге зыянда? Кандай деңгээлде зыянда? Биз жашап турган учурда бизге берилген неаматтарды биз актай албайбыз. Мисалы, башка шаарга барып жашадыңыз. Элестетиң. Башка шаарга барып жашадыңыз. Барганда биринчиси үйүңүз жок, квартира аласыз. Анан ал жерде атаңыздын үйүндө жашап айтасыз. Ал жерде продукт акча кетет. Анын өзүнүн коммуналкалары бар, башкасы бар, документ иштеринин кыскасы, бисмилла деп барганда эле чоң расходто турасыз да. Эми бардыңыз, барып эле үйдөн чыкпай жатып койсоңуз не болот? Сиз күндөн күнгө зыяндасыз. Карыз үстүндө карыз, карыз үстүндө карыз, туурабы? Бирок ошол нерсе канча расход болбосун, аны акташ үчүн эмне жолу бар? Сиз жумушка чыгышыңыз керек. Ошол расходтон өткөрө акча таба алган болсоңуз, сиз зыянда эмессиз. Биз бул дүйнөдө жүрүшүбүз өзү биз Аллахтан көп неаматтарын пайдаланганбыз, зыянда турабыз. Иллаллазина аману ва амилус солихат. Бир гана Аллага иман келтиргендер жана жакшы иш кылгандар, жана дагы экөө бар. Ушулар гана зыяндан чыкты. Эгер ким ушуну кылбаса, бул адамдар зыянда. Өмүрү дагы ысраф, өзү дагы зыян. Кыскасы ошол күнү өзүнүн тозогуна гана алып бара турган болот. Үчүнчүсү ватавасау бил хак. Акыйкатка чакыргандар,
ва тавасау бис сабр, бири-бирин сабырга үндөгөндөр. Биз жана айттык, азыркы учурда момундар биз эки нерсенин үстүндө биз жардам беришибиз керек. Биринчиси барыңыздарга белгилүү, арабызда кимди бирөө муктаж болуп калса, өтө оор муктаж болсо, карап отурбай жардам беришибиз керек. Мисалы мен бир кошунам бар, өтө оор, мен ошого жардам беришим керек. Мен күчүм жетпей калса, келиңиздер, көптөлөшүп жардам берели деп, чогуу жардам беришибиз керек. Берейин десем акчам жок дейм. Не кылабыз деп эмес алчы. Чында мен күчүм жетпей табам, чогулуп алып туруп, биз ошонун үстүндө момундар биригишибиз керек. Антпесек кыяматта жооп беребиз. Азыр алхамдулилля бул нерсени көпчүлүккө жеткен. Мындай көрүп эле атабыз го, кээ бир үй бүлөлөр кышта үй суук, көмүрү жок, жерде закта жашаган семьялар бар. Биз аны ач бала менен ток бала ойнобойт дейт го. Көйгөйлөрүн таап келгенде жөн отурбастан алыс болсо да бирине жардам берип каралытат. Ушул нерседе дайым болуш керек. Барып үйүн жылуулап, көмүрлөрүн алып берип, кийимдерин алып берип, кыскасы бул жактан жардам кылыныш керек. Же болсо көпчүлүк жүрө турган жолдор, мисалы көпчүлүк жүрө турган жол бар, ал жолдо өтө турган адамдар колу жука, башка жакталар болсо дагы көпүрөсүн куруп берип, жолун куруп берип, кыскасы жардам бериш керек. Бул дүйнөви тарабы. Ушунун үстүндө биз биригишибиз керек. Экинчи тарабы, көпчүлүккө Аллахтын динин жеткирүүгө жардам беришибиз керек. Динди жеткирүү, мынантип биз минбарда хутбада сүйлөйбүз, жумада уктуңуздар, болду, муну менен эмес. Бул эң төмөн деңгээли. Эгер мечиттерде ушинтип ачык хутбалар окулбай калса, бул көйгөй. Бирок ушуну биз жогорку деңгээлде беришибиз керек. Окуу жайларды көбөйтүп, окугандарга жардам кылып, ар бир мечитти медресеге айлантышыбыз керек. Мынакей алхамдулилла, мына биздеги мечит башка мечиттерге салыштырмалуу медресе мечит. Кайсы маалда окуңуздар келип кетсе, мугалим бар. Кел окуйсуздар. Апталында сабактар бар, иншаллах, жума хутбалары өзүнчө болуп турат. Жөн башка вакытта дагы сабактар бар. Башка вакытта алифбетесин окуйм дегендер дагы бар. Куду ушул нерселерге мүмкүнчүлүктөрдү бөлүш керек. Жайындасы мисалы каникул учурда жаш балдар келет. Алардын бош отурбастан каникулунда, кыскасы ушул нерседе бирок 1-2 адам эмес, көпчүлүк ушул нерседе жардам берип атат. Ушул нерседе бүткүл момундарга кайрылабыз, жардам берилиш керек. Болушунча Аллахтын динин жеткиргенге жана арабыздагы муктаждарга жардам берүүдө момун адамдар биригиш керек. Аллах Таала Кур'анда ва атасиму би хаблиллахи жамиа ва ла тафаррaqu деген. Аллах Таала Аллахтын динин карманууда бирдиктүү болгула, бөлүнбөгүлө деген. Мен өзүмчө кылам, бул өзүнчө кылат. Мен она мечиттин салышына жардам берейин десем, паландар салып атканка мейли, сала берсин, алар эмес. Барып, кээде туура эмес сөздөрдү айтса деле жардамдашып бериш. Анткени жакшылык иш бизге керек. Мисалы бар го, жолдо бир авария болду да. Сиз барып машинасын өчүрүп, аны чыгарып атсаңыз, жанагы жардамга муктаж адам сизди сөгүшү мүмкүн, каш теши мүмкүн, туура. Бирок сиз билип турасыз, ага жардам бер. Ап чыгып атпайсызбы, туура? Бир жерлери сөөктөр сынган, тишпечи, кашчы деш мүмкүн да. Сен токто, азыр сен билбей атасың, сен азыр чыгарып койбосок проблема. Чыгарбаса машинасы күйүп кетиши мүмкүн. Жосун шойдон тура берген болмосо ушул кыйшыган абалда ого бетер бир жерине сөөгү сынган сөөгү, мисалы өпкөсүн жарып, өлүмгө алып барышы мүмкүн. Эптеп аны чыгарыш керек. Ошол учурда анын көңүлүнө карабай атасыз, туура? Ошол сыңарындай жакшылык иштерде сиз жакшылык кылып аткан адамдар сизди түшүнөбү, түшүнбөйбү, мактайбы, мактабайбы, не болсо дагы жардам кыла бериш керек. Мен өзүм кылам, силер аралашпа дейби? Биз муну ол аятка малыш керек. Аллах Таала таавану алал бирри ва тaqwa, жакшылык иштерде жардам бергиле, жана вала таавану алал ифми вал удван, жана душманчылыкта жана күнөө иштерде жардам бергиле, жардам бербегиле. Ушул учурда биз жардамды не кылабыз? Токтотобуз. Инналлаха шадидул иқаб. Анткени Аллах Таала өтө катты азаптайт. Күнөө иштерге жардам бербегиле деген азыркы биз буга чейинки айткан өкүмдүн тетириси. Жакшылык иштерде, таквалыкта жардам бериш керек, бирок анын тетирисинде күнөө иштерге келген учурларда аны токтотуш керек. Муну түшүнүктүү болуш үчүн мына хадисти окуйбуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: арак чоң күнөө,
Аракты жаман көрбөгөн адам болсо, ичип аткан адам жаман көрөт өзү, чаны кесип бет. Просто таштай албайт да. Бирок ушул эми көп күнөөлөрдүн арасынан бирөөсүн мисал айтабыз. Пайгамбар айткан хадис: аракта 10 нерседе каргыш бар. 10 нерседечи. Бирок башка күнөөлөрдөн ушул кыясан чыгат. Алар кайсылар? Ла'нал хамр. Ошол арактын өзүн Алла Таала карган. Бу да каргыш бар. Мунан эч ким пайда таппайт. Кээ биркилер барышы мүмкүн да, палан деген оору бар экен, күн 50 грамм ичип турган болсо, анан сакайып туруп, мында алып тур дейт. Алдап атат, андай эмес. Алла Таала бир ооруну берсе, аны шифасын кошо берет. Аны шифасын ар түрдүү, арам жол, адал жол менен деле болушу мүмкүн, бирок адал жолу бар. Момундар ушул жерде тандал адал жолу менен гана не кылыш керек? Айгыш керек. Бул Кудай рызкысы. Алла Таала бир адамды ачка койду, карыз кылды, муктаж кылды, анын чечимин дагы берген. 99'ун арам жол менен, калган 1%ын адал жол менен. Биз ушу адал жолу менен жүрөбүз, күнү түнү иштеп атабыз, туурабы? Бирок арам жол толтурат, урдап койсо болот, алдап койсо болот, толтурат, тоносо болот, оңой жолда, туурабы? Бирок аны кылбай атабыз, неге диний уруксат бербейт? Адал жол менен кечке жер чабып иштеш керек болот. Шифа дагы ошондой. Арам жолдор менен болот экен, болушу мүмкүн, бирок күнөөкөр болот. Адал жолуна карап өтүлүш керек. Алла Таала бул аракты өзүндө каргыш бар. Жана ушул аракты сыгып алган адамда, арак жасайт го. Бул жерде жасоочу, арак заводдо иштеген, ошону иштетүүчү бардыгына каргыш экен. Аны сыккан адам, вал му'тасир же заказ берген адам каргышка калды. Ва хамил аны жүктөгөн адам, доставкада иштеген адам. Көбүнчө сурайт го, мен магазинге доставка кылам, ичинде арак дагы иштебе доставкада. İşte muhtaç bulup iş kurup kalıp bizde dini принцип болуш керек да. Ташташ керек ал нерсени. Мен кичине эле ташыйм деп мындай бир спринтерде ташсам ичинде 2 блок арак кетиши мүмкүн. Айт, мына 2 блогуңду башка бирөө ташысын, мен беркисин ташыйм. Эгер ага болсо ташташ керек анычы. Андан көрө одан 2 эсе аз болсо ham башка ишти кылыш керек. Жөн эле жер чабыш керек андан көрө. Анткени ошонун аркасынан тозоко бул жерде хамилуха деген сөз аракты доставка кылгандарды Алла Таала карган. Вал махмули илайх, ага жүктөлүнгөн адамды. Кандай доставка эмес, жүктөп берет агачы. Жүктөп берген адамды каргады. Ва ба'у, сатуучу адамдычы. Ахиретинен өзү жооп беребиз да деп сатып берет го, бул жооп бере албайсың. Анткени инналлаха шадидул иқаб. Күнөө иште жардам бербели, анткени Алла Таала өтө катты азаптайт деп. Ол муптаны сатып алган адам. Мен ичпейм, просто мынау алып бербесең бойт да деп туруп сатып алып берген адам да күнөөкөр болот. Васақиха, аны алып башкага ичирген адам, вашарибуха ичкен адам, же болбосо ошонун үстүнөн долияда акча тапкан адам дагы, акчасы дагы. Мен эч кандай тиешем жок, просто какой-то ушактан акча түшөт да десе ондай болбойт. Убагында бир тиешем бар. Бул нерсенин баарын жок кылыш керек. Ошол сыңарындай башка күнөө иштердин бардыгы кудушундай. Мисалы, башка бир хадис бар, риба, кредитти жазган адам дагы, аны ортодо поручитель болгон адам, бүт ошентип келет агачы. Жа көмөкчү болгон адам бардыгы күнөөкөр болот. Урматтуу жамаат, бүгүн биз Майда сүрөсүнүн 2-аят, жакшылык иште, таквалыкта жардам бергиле, жана күнөө иштерде, душмандыкта жардам бербегиле деген аят менен окудук. Аяттын аягында инналлах шадидул иқаб деген аят келди, уландысычы. Көбүнчө ушул хутбада ушулар айтылбай калат. Бул мани эгерде кимдир бирөө азыркы айткан өкүмдү көңүлдөнбөй койсо, аткарбай койсо, өтө катты азаптайт деген сөз. Бүгүн жуманы мынтип окуңуздар. Машалла, бүгүн жума ушу темада болду, мындай жардам берүү жөнүндө болду, анан күнөөгө шерик болуу жөнүндө болду депчи. Андай эмес. Эгер кимдир бирөө ушул нерсеге көңүл кош болсо, уйкусураган болсо, мынтип айтып койду да дамлачы. Ушунда көйүп кетти азырчы. Деп койду деген болсо, Алла Таала өтө катты газаптайт. Алла Таала өтө катты газаптайт. Бир хадис мурда биздин устаздар айткан эмес, ушул хадистерди абайлап кичине этияттайт эле да. Анткени бир катуураак айтып койсо, ушул устаздарга, дамлыларга проблема көп, аркасынан жаза берет. Азыр Кудайга шүкүр эркин замандабыз. Кеңири кыйкырып беребиз. Мен маша ма'ад-залими ли ю'ина. Ким
бир чектен ашкан менен бирге жүрсө, бирге басса, жардам берип басса, же шопур болобу, же шерик болобу, бирге жүрсө, ва хуа я'лам аннаху залим, билсе ал чындап ал чектен аштат, күнөө иш кылат. Фақада хаража минал ислам, бул адам исламдан чыкты. Түшүнөсүздарбы? Неге чыкты? Анын күнөөсүн эмес, ошол күнөөсүнө ыраазы болгон үчүн. Алла Таала ушинтир. Бирок менин оюм мындай дегендей. Принципте Алла Таала менен болгон принципте талашкан бул. Ал күнөөнү кылган адамдан караганда ыраазы болгон адамдын күнөөсү көбүрөөк. Мисалы, такси менен бирөөнү күнөөгө алып кетти. Күнөөгө алып кетти десе, өтө күнөөнү ресторанга тойго алып кетти. Тойдо жарым жалаңаш ырдайт. Биз жакын адамдардан кайтара албайбыз. Тойго неге кеттиз, коюңуз. Капа болот да, капа болсун, өтүп кетпей, коюң десең дегени. Эми таксини айтат, эң жеңилинчи. Бирок мен сиздер тойго барып келиңиздер деп тойго кош моюн кылып, жасап, жөнөткөн адамдар ол эң алдыңкы күнөөдө. Алардын чектен ашканын билип туруп, ал барган адам күнөөкөр эле болду. Бирок сиз ыраазы болгон адам бул чыкты болчу. Ыйман ошол жерге гана токтоду. Не деген ыйман токтоду? Не деген ыйман токтоду? Бул Аллахтын өкүмүн бузуу деген, Алланын өкүмүн сактоо деген ыйманын жүрөгүнөн чыгып кетти. Биз ушундай кызганычы жок болуп кеттик. Кош көңүл карап койдук. Боло берет дейм дегенде. Болбойт. Болбойт ушундай деңгээлде. Бул адам тозокко түшүп баратат. Ошол тозогуна биз ыраазы болдук. Бул адам Аллах Тааланын өкүмүн бузуп атат. Ошол өкүмүнө ыраазы болуп эсептелинет.